Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу биздин Ихсан компаниябыздын кардалдары, барыңыздар менен аманчылыкта көрүшкөнүбүзгө Аллага чексиз шүгүрлөр болсун. Азыркы күндө ушул бир жуманын ичинде бизде көптөгөн суроолор пайда болуп атат, көптөгөн пайшиктерибиз мөөнөтү тууралуу келип, ошол бизде кандай кепилдик бар, кандай гарантия, мөөнөттөрүбүз эмне үчүн жылып атат деген суроолорго биз так жооп бергени сиздер үчүн эфир кылып жатабыз. Азыркы учурда ушул бир эмес канча деген маселе жаралып турганын айтып кетсек. Барыңыздар билгендей, жаңы жылдын башында ошол 10 күн иш күн эмес болуп, мамлекеттик деңгээлде катталган. Ошол 10 күндүн ичинде пайшиктерибиздин очередтери, мөөнөттөрү келип, госрегистр иштебегенине байланыштуу ушул сиздердин мөөнөттөрүңүздөр жылганга туура келип жатат. Бул биринчи себеби. Экинчи себеби, Ихсан кооперативдин кардалдары абдан көп учурда 25% деген программага келишим түзгөн. Ошондуктан 6 айдын ичинде мөөнөттөрү келип калган, бирок каражаты жетпей, үйлөрдүн баасы өсүп кетип, ошол нерсеге кабылып калган пайшиктерибиз, кардалдарыбыз бар. Ошол пайшиктердин саны бүгүнкү күндө сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, жылдын аягына чейин чогулуп, топтолуп келген пайшиктердин саны 167 киши түзөт экен. Ошондуктан бул пайшиктер сиздердей сыяктуу эле укуктары бар. Ошол качан мөөнөтү келип өзүнө шартына ыңгайлуу үйдү тапканда, качан жетпеген акчасын толуктаганда, биздин закон боюнча, биздин положениябыз боюнча ошол мөөнөттө биз үй алып бергени укуктуубуз. Ошондуктан сиздердин графиктериңиздин арасына официальный списоктарга биз ошол үй таппай же акчасы жетпей акча чогулткан кардалдардын фамилияларын, списоктарын аралаштырып кошкону туура келип жатат. Ошондуктан сиздердин баарыңыздарды бул нерсени түшүнөт деп ойлоп жатабыз. Ар бириңиздер жакшы ниет менен үй алалы деп биздин компаниябызга келдиңиздер. Биз сиздерге чын жүрөгүбүз менен, чын ак ниетибиз менен сиздерге жардам берели деп, эч кандай пайызы жок, 10 жылга мөөнөтү жок шарт түзүп ушул компанияны негиздегенбиз. Негиздөөчү катары ошол эки эң глобалдуу жагдайды айтып атабыз. Азыркы учурда ошол банктар менен көптөгөн келишимдерди караштырып атабыз. Эмнеге дегенде, биздин комиссиялардын төмөндөтүү максатында биз канчадаган бир 2-3 банк менен келишим түзүп, ошол обслуживанияны ошол жакка которолу деп атабыз. Эмнеге дегенде, комиссия эгерде сиздер акча төксөңүздөр, анан биз акча чыгарып сизге үй алып берген суммаларга комиссиябыз бир аз жогору болуп атат. Ошону төмөндөткөн маселени чечип жатабыз. Эң кандай десем, дагы бир айтып кете турган маселе бул февраль айы. Өзүңүздөр билесиздер, февраль айында күнүбүз аз, 3 күн, 4 күн болсо дагы, анан 8 дем алыш күн болсо 20 күн иш күнү болуп эсептелет экен. Ошонун арасында дагы ошол көптөгөн кардалыбыз нагрузка болуп, бир күндө бир 20, 30, 40тан ашык кардал туш келип калып атат. Ошондуктан ушул системаны жолго коюп, декабрга чейин алынбай калган кардалдарыбыздардын баарын тазалап, ошол нукка койгону биз иш чараларын алып кетип жатабыз. Эч кандай коопсуздук жок деп толук айта алабыз. Барыңыздар билгендей, Ихсан компания 1,5 жылдын ичинде 3000ден ашуун кишини үй менен камсыз кылды. Азыркы учурда дагы деле бир күндө 10дон, 8ден, 7ден, эң азы дегенде 5 деген үйдөн алынып жатат. Каражатыбыз жетиштүү. Барыңыздарды, контрагыңыздарды, договоруңуздарды
баарыңыздарды бир аз мөөнөткө жылган үчүн сабырдыкка чакырабыз. Баарыбыз билебиз, сабыр деген нерсе Куранда, шариятта абдан чоң маанилүү сөз, маанилүү кандай десек бир келишим. Бул нерсени кармасаңыздар, эгерде Ихсан компания жаралбаса, канча деген жарандарыбыз 10 жыл, 20 жыл үй жок жүргөн учурда деле мындай мекемени түзүп, ошол элге жардам берейин деген ниетибизди сиздер колдоп бердиңиздер. Алла ыраазы болсун. Ушул ниетибизди акырына чейин сиздердин ар бириңиздердин ишеничиңиздерди, аманатыңыздарды аткарганы Алла Таалам биринчиден ден соолук, күч кубат берсин. Сиздер бизге жардам беришиңиздер керек. Биздер сизге чын жүрөгүбүздөн ошол үйлүү болуп калсын деп аракет жумушун алып барып жатабыз. Баарыңыздарга ийгилик каалайбыз, баарыңыздарга ден соолук каалайбыз. Баарыңыздарды сабырдуу болуп, ошол үй маселесин чечип, биздин компаниябыздан бир гана ыраазычылыгыңыздарды укканы биз жолдорду, иш чараларды алып баратабыз. Баарыңыздар тынч болуңуздар, аманчылыкта көрүшөлү. Биз жетекчилер ошол филиалдардын ар бирине барып, кенен маалымат берип, ошол түшүнүк роликтерди, видеолорду таркатканы баарыңыздар менен жолугуп сүйлөшкөнү даярбыз.